Ош областынын Карагулжа районундагы Сары Бей айылында негизги көйгөйлөрдүн бири таза суунун жоктугу болгон. Буга чейин жергиликтүүлөр сууну ташып же арыктан ичкендиктен ар кандай ооруларга да чалдыгып келишкен. Бул маселени чечүү үчүн 2019-жылды 14 миллион сом бөлүнүп, суу тартуу жумуштары башталган. Анын натыйжасында 1200дөн ашуун калкы бар айыл таза суу менен камсыз болду. Бул суу курулуп берилгенден бери 3 ай болду. Элде ден соолук жакшы. Азыр мындайча айтканда ошо ар биринин үйүнө кирилген, кээси уже арештон койгон, жылуу суу кылып пайдаланып, эл кыйла эле турмуш шарты оңолуп калды. 4,5 километр суу түтүгү тартылды. 3 каптаж суу тундурмай бар, ал эми резервуар бар. 2100 кубтуктан 200 кубтук караолкана курулган, хлораторный курулган, бардыгы азыр объекти бүтүп, булар тапшыруу алдында турат ТСР компаниясы. Алайкы өрөөнүндөгү Кызыл Жар айыл өкмөтүндө сууга тартуу боюнча ирригациялык долбоор аткарылууда. Анын жыйынтыгында буга чейин суу жетпеген жерлерге Терексай каналы аркылуу сууга суу тартылат. Протяженность бардыгы биригип 11 километр. Ошо 11 километрдин бардыгын биз болсо азыркы бүгүнкү күнү бул жактан освоение 2 километр 600дүү полкасын жасап бүттүк. Эми бер жактагы 6 километр 500гө болсо полканы жасаган атабыз. Бул жерде болсо жалаң 0,7 куб расход болот. 0,7 куб ошонун негизинде биз болсо бул лотокторду коюп, бардыгын алып келип дайындап койгонбуз. Эми монтаж даярдабыз. Аталган ирригациялык долбоор ишке ашса, буга чейин суу жетпеген 380 гектар жер сууга суу менен камсыз болот. Анын натыйжасында аймактагы мал чарбасы менен алектенгендердин тоют маселеси да чечилет. Анан эми негизинен бул Кызыл Жар айылдык аймагы негизги киреше булагы мал чарбачылыгы основном эми негизинен ошо тоют маселесин камдоо боюнча ошол тоют маселесин камсыз кылат да. Анан эми биздиде чындыгында ошол азыр эми атуулдарыбыз, жашоочуларыбыз ошол өзгөндөн Карагулжа районунан, Оштон тоют алып келип атышат. Анан эми бул каналыбыз бүтүп калган болсо, ошол 2 айылды жалпы тоют менен камсыз кылат. Терексай каналында аткарылып жаткан жумуштар менен өкмөттүн өкүлү таанышып чыкты. Облустун башчысы каналдарга коюлуп жаткан лотоктордун сапатына эл тарабынан нааразычылык болуп жатканын айтып, сапаттуу бүтүрүү тапшырмасын берди. Анан бул жакка азыр суу чыгарып аткан канал курулуп аткан экен, ошонун элдин дагы айтышына караганда мына лоток деп коет, ошол лотоктордун сапаты начар болгон окшойт. Бул боюнча азыр куруп аткан ишкана менен барып туруп сүйлөшөбүз. Бул жерге сапаттуу жакшы болгон лотокторду алып келмейинче бул бекер эле жасалып аткан иш. Каражатты текке кетирбеш керек. Ошол эле күнү облустун жетекчиси Алайкы өрөөнүндөгү тургундар менен да жолукту. Иш-чара суроо жооп иретинде өтүп, жашоочулар көмүрдүн баасы жана жол кире маселесин чечип берүү өтүнүчү менен кайрылышты. Аталган маселени өкмөттүн өкүлү көзөмөлгө алып, көйгөйлөрдү чечүү аракеттерин көрө турганын убада берди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.